Жогорку кеңеш жазгы талаа жумуштары тууралуу өкмөт мүчөлөрүнүн маалыматын укту. Жыл сайын ушул маалда министрликтер жер айдоого даярбыз дегендей отчет беришет. Бирок дыйканчылыктын көйгөйлөрү жеңилдегени байкалбайт. Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коноктору Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Нурбек Мурашев, депутаттар Бактыбек Райымкулов жана Табалды Тилаев. Кош келдиңиздер. Маегибизди парламенттин жыйындар залынан алынган тасма менен баштасак. Республикада айдоочу жана жер кытышын иштетүү айыл чарба техникаларын оңдоп даярдоо иштери азыр башталды. Жазгы талаа жумуштар башталганга чейин айыл чарба техникаларын 85-90%га чейин даяр кылуу күтүлөөрдө. Булар боюнча да биз областтын жетекчилери менен жана райондук жетекчилер менен сүйлөштүк. Азыр бардык жерде ошолордун мониторинг кылуу боюнча тапшырмалар берип иш жүрүп жатат. Биринчи вице-премьер-министр айыл чарба техникалары дээрлик 80%дан ашык даяр деп айтты. Өкмөт мындай маалыматты кайдан алат, министр мырза? Бүгүнкү күндө даяр деп айткан жок. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, жазгы талаа жумуштары башталганга чейин 85-90%га чейин даяр болот деп докладында айтып кетти. Бул туура. Себеби жазгы талаа жумуштары башталганга чейин 90% аткарылып, 10% аткарылбаган жерин айтып коеюн сиздерге. 10% бул эски жүрбөй калган техникалар 20-30 жылдан бери кызмат кылган. Бирок дагы эле баланста турган техникалардын саны бул. Калган 90% акыркы 10 жыл, 15 жылдан берки бүгүнкү күндө акыркы 5 жыл, 6 жылда келген техникалардын саны ошо 90%-ды бүгүнкү күндө камтыйт. Бирок ошо маалыматтарды кайдан аласыздар? Себеби дегенде бул айыл чарба техникалар, жерлер, булардын бардыгы менчик да. Биз ар бир райондогу биздин өкүлдөрүбүз бар, рубарлардын башчылары, кызматкерлери ошол жерде 5-6 биздин министрликтин кызматкерлери иштейт ар бир район боюнча. Ошолор мониторинг жүргүзүп, ар бир айылда кайсы техниканын абалы кандай экенин айыл өкмөттүн адистери менен биргеликте мониторинг кылып бизге ар ай сайын мына жаз келип атат, жазгы талаа жумуштары башталганга чейин бизге маалымат берип турат. Сиздер дагы эл өкүлдөрү жыл сайын угасыздар да ушундай эле маалыматты. Өкмөт болжолу менен ушул сыяктуу же бир аз өзгөрүүлөр менен алып келет. Сиздерге ушул жана жазгы талаа жумуштары боюнча, айыл чарба иштери боюнча ушундай отчеттордун бардыгы баягы советтик системадагы бир колхоздун отчетундай сезилбейби? Эми чынында эле биздики ушу Кыргызстанда Советтер Союзунан калган система менен келе атат да. Бүгүнкү күндө айыл чарбасына жаңы өзгөртүүнү алып келиш керек. Системаны өзгөртүш керек. Анткени бүгүнкү күндө айылдарда колхоз совхоздор жок. Бардык эле дыйкандар, анан райондо отурган жетекчилер, убардын жетекчилери ушу дыйкандар эмне себеп атат? Статистикадан алып эле областтан өкмөткө маалымат эле берип турушат. Андан башка баягы мындай дыйкандарга кайсы эгинди себиш керек, кайсы пайдалуу, ал боюнча мындай бүгүнкү күндө элдер менен баягы жүргүзүү иштери аз болуп атат да. Системаны өзгөртүш керек деп эсептейт турбайсызбы? Системаны бүгүнкү күндө ошол кандай кылып өзгөртүш керек? Эмне кылыш керек? Дыйкандар менен өкмөттүн ортосундагы байланыш жөн эле гана маалымат алмашуу байланыш эмес, кызматташууга алып келиш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Биринчиден бир мамлекет бул системаны өзгөртүш керек да. Мына айыл чарба министрине айтып атабыз. Айыл чарба министри эч нерсе кыла албай атат. Тилекке каршы мына техниканы айтып атасыңар. Кайсы техника? Өкмөттө техника барбы? Жок да эч нерсе. Ал чындыкты бетке айтыш керек да. Андан сырткары бул айыл чарбага жардам бере турган негизи бул өкмөт Министерство экономика. Жана айтып аткан мына эле мисал катары Талас облусуна алсак Төбө бурчак боюнча. Төбө бурчак Турцияга сатылып атат, элдин баары Төбө бурчак. Ушундай эле направлениянын көлдө мисалы картошка, ош тарапта дагы башканы боюнча өкмөт так биздин баягы кошуна мамлекеттер менен мына Евразияске кирдик, чоң рынокко кирдик. Ошолор менен так чечишип алыш керек. Бир жыл мурда чечиш керек бар. Мына бизге мынча миң тонна бизге өсүмдүк бересиңер, биз ушунчаны мынча сомдон сатып алабыз десе, ошондо дыйкандар ошону экмек да. Ошого жараша жердин көлөмү өздөштүрүү көлөмүндө өспөк да. Тилекке каршы мына азыр бүт мына өкмөттүн кече отчетун уксак минус менен келди. Бардык позицияларда минус да. Биз Евразияске киргендин баягы
келечеги уже кандай болот уже бизге түшүнүксүз болуп калды да. Себеби дыйкандардын келечеги кандай болот, кайра иштетүүчү өндүрүштүн келечеги болот, кандай болот, бул бүдөмүк ойдо калып атат да биз үчүн. Мына айыл чарба тармагына жанагы белгиленип атпайбы? Мурда советтик учурда бир жалпы дөң продуктунун 30%-ине жакын каражат бөлүнчү эле деп. Азыр болсо ал кыйла төмөндөп кетти, бир 2 миллиард сомго жакын азыр бюджетиңиздер жыл сайын. Ушундай абал түзүлгөндө айрым мисалы айыл чарба боюнча адистер Кыргызстандагы мындай агрардык өлкө болгонуна карабастан ушул тармакка көңүл бурбай жатат. Андыктан мисалы азыркы учурда айыл чарба министрлигин жоюп жиберсе деле эч нерсе өзгөрбөйт деген пикирлер айтылып атат да. Буга эмне дер элеңиз? Министрликтин бюджетini сиз азыр мен тактап айтып коеюн. Негизги 1 миллиард 700-гө жакын бюджетибиз бар. Анын ичинен 253 миллиону бул жылдагы канал тазалоочу ирригационный иштерге кетет. Андан сырткары негизги бюджетибиздин айлык акысы бул. Айлык акысы башка бул жерде статьялар каралган эмес. Суу чарба департаментинин өзү эле 1 миллиард 250 миллион айлык алат. Алардын ишчилери бул департаменти башчысынан баштап акыркы айылдагы мураптарга чейинки 5000ге жакын ишчилер бар. Ошол 5000ге жакын ишчилер ошол айлыкты алып бүгүнкү күндө эң бир чоң айлыгы 5000-6000 сом аларды. Демек айыл чарба министрлиги элге керек, Бүгүнкү күндө мен керек деп эсептейм. Бул болбосо айыл чарба министрлиги бул дыйканчылыктын айыл чарбасынын саясатын жүргүзө турган орган. Эми кошуп кетсем, суу чарба деп калбадыбы? Бүгүнкү күндө эми Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселе бул жол, таза суу, анан суу катуу болуп калды. Бул суу чарбасын айыл чарба министрлигинин керек болсо өзүнчө бөлүп, өзүнчө министерство болуш керек да. Тышкы каналдардан баштап ички каналдарга чейин баардыгын жасаш керек. Илгери мисалы колхоз совхоз учурунда ички каналдарды колхоз совхоздор жасап келген. А бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн бюджети жетпейт. Тим более дыйкандар аны кылганга шарттар да келбейт. Эми бул суу чарбасы маселеси да өзүнчө көбөй болсо керек. Анын үстүнө мына айыл чарба министрлиги да айтпадыбы? Президенттин тапшырмасы менен азыр бул ирригациялык тармакка 1 миллиард доллардан ашуун инвестиция тартып келүү тапшырмасы коюлду сиздерге, туурабы? Кийинки суроого өтөрдөн мурда дагы бир тасманы көрүп алалы. 15 километр ары турган Курдайда азыркы баасы 20 сом, бизде 38-40 сом болуп атат. Ушуну жеңилдетип бербей эле ушул Казакстандын баасына эле ат берсек болобу? Биз топливодон баары ыраазы болот эле. Ушуна мүмкүнчүлүк болобу жок дене 2 ай 3 ай коридор ачып берсеңиздер. Мына дүйнө жүзү боюнча нефтинин баасы түшүп, баардык жерде түштү. Кыргызстан эле түшкөн жок да. Сиз нефте трейдерлер ассоциациясы менен жыл башында ошол жазгы талаа жумуштарына карата солярканын баасын 2 сомдон арзан кылып беребиз деп ушундай меморандумга кол койдук деп айттыңыз да. Бирок ошондо эле суроо пайда болду. Рынокто бул сиз көзөмөлдөбөйсүз да, өкмөт да көзөмөлдөбөйт. Жазында мисалы баалар жанагы 35-36 сомдон 40 сомго чыгып кетти дейли. Анан 2 сомго кайра сиздердин меморандум менен арзандады дейли. Дыйкан кандай пайда көрөт бул жерден? Базардын табиятын эч ким өзгөртө албайт. Бир айдан кийин мезгил келип 30 сом болуп калышы мүмкүн. Мезгил келип 40 сомго чыгып кетиши мүмкүн мисалы. Ошол мезгилдеги баадан 2 сом ылдый кылып элге камсыз кылып беребиз деп Газпром нефть Азия менен нефть трейдерлер ассоциациясы менен биз сүйлөштүк. Негизи бул жаман сүйлөшүү болгон жок деп ойлойм. Себеби бизде өзүбүздү өзүбүз камсыз кыла албайбыз бүгүнкү күндө нефть продукты менен. Ошондуктан биз көз карандыбыз. Башка кошуна мамлекеттерден, Россия Федерациясынан негизинен нефть продуктыларды алып келип импорт кирет бизге. Ошолордун негизинде биз баасыны ошолорго карап туруп чечилет да. Андан сырткары жанагы жеңилдетилген баада дагы мурда айыл өкмөттөрүнө бир солярка таратуу тажрыйбасы колдонулчу эле ошондой болобу же болбойбу? Ошол эле система менен биз айыл өкмөттөргө квотанын түрүндө бир айыл өкмөттө мисалы канча миң гектар жер болсо ошол божомол менен ошончо тонна солярка иштелет деген өлчөмдө биз разнарядка менен бөлүштүрүп берели деп
пландаштырып атабыз бүгүнкү күндө. Эгерде ошолор 2 сомдон ылдый деп атпайбызбы азыр? Ошол жазы талаа жумуштары башталган мезгилде. Ар бир айыл өкмөт, ар бир районго биздин разнарядка менен тоннасын бөлүштүрүп берсек, алар 2 сом ылдый Газпром Нефтеазиянын нефти базаларынан алып кетсе болот. Күйүүчү майлоочу майлардан сырткары сиздер жанагы жеңилдетилген кредиттер боюнча дагы маалыматты уктуңуздар. Сиздерде ушул өкмөттүн, министрликтин ушул маалыматы канааттандырдыбы? Мисалы, сиздер эртең шайлоочуларыңыздарга баргандан кийин дыйкандар, фермерлер сиздерге мына жеңилдик болуп атат бул жылы деп айта аласыздарбы? Бүгүнкү күндө быйылкы жылы ФСК 5 деп 700 миллион бөлүндү. Бирок анын ичинен канча дыйкан алат? Ошол абдан маанилүү болуп турат. Анткени бул буга чейин ФСК 3, ФСК 4 берилген кредиттердин проценттери жабылат. Былтыркы жылга 2016 жылга салыштырмалуу быйыл азайып да кетиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө дыйкандардын көпчүлүгү бул 10%дан ала албай да калып атышат. Анткени себеби кай бир дыйкандар ушу көп суммада алып коюп атат дагы, аз суммада дыйкандар очередте калып атат. Ошону өкмөт карап, баардыгына бирдей 500 миңденби же 1 миллион порог коюп ошону ашпаган болсо, анда бүгүнкү күндө мына былтыркы жылы 9 миң алса, быйылкы жылы 15 миң ала тургандай элдин саны көбөймөк. Демек, жардамдар дагы деле тегиз болуп аткан экен да. Табалды мырза, сиз эмне дейсиз? Тилекке каршы өкмөттүн даярдыгы өтө начар. Мен дагы кече комитетте, палатада айттым, комитетте да айттык. Биз комитетте караганда, себеби мына коллегам Райымкулов айтып кетти, бул жерде 700 миллион субсидирование карап атабыз дейт. Бул былтыркы жылы алганда, былтыры мындай банктар аркылуу биздин дыйкандар 4 миллиард 8 миллион тегерегинде алды. Ошонун ичинден 80% мал чарбасына, 10%тен ашыгы өсүмдүк өстүрүүгө, 10%ке жетпегени кайра иштетүүгө алганда. Быйыл өкмөт эмне кылды? Ошол процентти биз 6%ке түшүрдүк деп, баягы кайра иштетүүгө гана деп киргизди 6%. Бул 6% бул 10%ке эле жетпеген. Бизде 400 миң фермерлик хозяйстволор болсо, ошонун болгону 13 миң эле кредит алыптыр да, жана 10% делечи. Анын 80% мал чарбачылыгына. Жанагы 6% кайра иштетүү деген азыр мына бизге көптөгөн дыйкандар, фермерлер кайрылып атат, ошол өндүрүүчүлөр кайрылып атат. Кайра иштетүүгө банктардын жанагы процедурасы невозможно экен да, аны алганга болбойт экен. Ал болгону өзү 3 жылга берсе, анын документин жашаш үчүн 1-2 жыл убакыт кетет экен да. Ошон үчүн биз кече өкмөткө тапшырма бердик. Мына министрде олтурат. Бул жагынан процедураны жеңилдеткиле. Мал чарбалыгына эмнеге 80% алат? Себеби аны алганга процедурасы оңой. Мына министрде аны мойнуга алды. Ошон үчүн биз тең мамиле кылсак, 6%-пи анда баарын 6%тен бериш керек эди. Биз агрардык мамлекетпиз. Биздин элибиз жалаң мына 70%ке жакын дыйканчылык менен жашоону өткөрөт. Сизге сөз берерден мурда мына ушул айыл чарбасына берилген кредиттер жана техника тууралуу залдан алынгандагы бир сурообуз бар, көрүп алалы. Кыргызстанда 44 район боло турган болсо, анын ичинен 4 шаардык болсун, 40 региондо боло турган болсо, ошолорго 100 миллиондон бөлө турган болсок, 100 миллиондон ар бир районго керектүү жерине трактор ала турган болсо, 10 трактор алсын жылында. Ойлоңуздар, 1 миллион 300 миңге жакын болот экен бир трактор комплекс болгондо. Ошондо 10 трактор 13 миллион болуп атат. Бул жерде 87 миллион болду. 87 миллиондон 5 миллиондон 5 жерден суу чыгарсын. 5 насосту койсун. Ойлогула канча акча болуп атат бул жерде? 67 миллион калып атат бул жагынан. Онун ичинен дагы бир трактор алып берсин, жана скважина тазалай турган. Жылына тендер өткөрүлөт. Жылына 1-2-3 трактордун бир топ акча кетип калат. Онон көрө бир тракторду алып кой, сезонный тракторист ал, иштесин, ошол маалда айлыгын төлөп бер, калган маалда райондун МТСинде турсун ушул. Айыл чарба тармагына бөлүнгөн акча каражаттардын, суудалардын, кредиттердин депутат мырзалар айткандай жеңилдетилген түрдө берүү кыйнабай, калыс берүү, анан ошондой эле дагы бир суроо азыр эле көтөрүлдү. Эффективдүү пайдалануу маселеси көтөрүлдү да. Мен ойлойм, ушул тарабы дагы ойлоносуздарбы? Азыр ар бир районго 100 миллиондон берип койсок, 100 миллиондон макул техника алынсын. Акыркы 6 жыл, 5 жыл ичинде 2000 техника алынды. 2000 техника бүгүнкү күндө иштеп атат ошол талаалардачы.
Себеби азыр 100 миллиондон берип кое турган аны 10 техника алып же дагы башка райондун керектүү иштерине иштетет. Дыйкандар бүгүнкү күндө дыйкандар муктаж болгон дыйкандар ошол бүгүнкү кредитти насыяны алууга эң муктаж болгон дыйкандарга берейли деп мына азыр депутаттар өздөрү да айтып кетти. 13.250 адам былтыр ошол жеңилдетилген насыяны алышты. Быйыл пландаштырылат 7 миллиардка чейин берилет деп. Ошол Бирок жалпы дыйкан чарбалар 400 миңден ашуун болот туурабы? Дыйкан чарбалар эмес, кредит алуучу субъектилердин орточо саны өзү 400 миң. Аны бардыгыбыз билебиз. Себеби азыр бир четинен мына башталды, мамлекет жагынан колдоо жагы дыйкандарды. Бул деле болсо азыр кайра иштетүүгө 6%, 20%, 7 миллиардтын 20%ын ошол кайра иштетүүгө бөлүнүп атат. Ал деле болсо ошол ишкерлерди, дыйкандарды колдоо максатында. Ошол кайра иштетүүнү эгерде ишке киргизе турган болсок, ошол эле дыйкандардын продукциялары ошол завод, фабрикаларда кайра иштетилип, бир аз болсо дагы цепочка болуп кымбатыраак сатылат деген жакшы ойлор бар да. Бүгүнкү күндө мынакей азыр эми биздики шылтоо болуп атат. Кредит беребиз деп, же болбосо техника мынакей жылына берип атат деп. Бүгүнкү күндө дыйкандар бардык жагынан кыйналып келатат. Бардык жагынан тоскоолдук. Биринчи алганда эле мынакей техника жетишпейт, өз учурунда себе албайт. Экинчиден сапаттуу урук жок. Үчүнчүдөн учурунда эгинди чаба албайт. Төртүнчү, ошол алган түшүмдү өз баасында сата албайт. Анан эгерде өз баасында сата албаса, өз учурунда чаба албаса, бүгүнкү күндө мисалы биз мамлекеттен кандай жардам берип атабыз? Дыйкандар өзүнүн акчасына баардыгын кылып атат. Мамлекеттен жардам сураган жок. Бир гана дыйкандарга туура шарт түзүп берүү бул. Туура бул эң биринчиден техниканы көбүрөөк лизингке бериш керек дыйкандарга жеңилдетилген шартта. Биз министрлик, премьер-министр дагы бул тапшырманы бизге берди. Биз ошонун үстүнөн иштеп атабыз бүгүнкү күндө адистештирүү боюнча. Мына азыр Табылдык Капурович да айтып кетти, Таласта орточо менен 55 000 гектар төө бурчак айдалат. Жалал Абад областында бүгүнкү күндө 18 000, 20 000 гектарга жакын пахта эгилип атат бүгүнкү күндө. Ошолорду аянт көп, бирок азыр элдер бир топ баасы түшүп кеткенине бир 2 жыл мурда ошол культуралардан алыстап калды. Биз азыр дагы рекомендация берет элек, пахта боюнча дагы элдер көбөйтүш керек. Буурчакты деле эмнеге дегенде бул биздин сырткы базарга сатыла турган айыл чарба продукциялары да, айыл чарба товарлары. Үрөн боюнча маселе айтылып кетти. Үрөн маселеси туура, акыркы жылдары мисалы биз быйыл аянтын көбөйтөлү десек, мисалы эгилип аткан үрөндүн жетишсиз болуп биз кыйналабыз. Биз быйыл үрөндөрдү даярдасак, 2018 жылдан баштап биз так биз мынча гектар буудай айдайлы, мынча гектар пахта айдайлы деп аянттарын көбөйтөлү деп атабыз. Мисалы бүгүнкү күндө пахтаны, буудайдын аянты азайып кетти деп жана биз сүйлөдүк. Чын бүгүнкү күндө кыш күзүндө эрте келип буудайдын аянты жалпы 13.800 гектарга кыскарып кетти. Жазгы талаа жумуштары жакшы аткарылды дейли. Дыйкандар багыл өсүмдүктөрүн септи, үрөндөрүн септи, жакшы түшүм болду. Бирок аны жанагы сатууда, рынок алып чыгууда маселелер бар. Жана сиз дагы ошону белгиледиңиз. Ушул тууралуу мына өкмөттүк угууда дагы депутаттар суроо койгондо эле көңүл бурсак. Былтыр мындай болгондо ошто абдан элдин баары или хороший урожай был капусты. Вы знаете, настолько она дешевая ушла, дыхкане не могли вывести на продажу. И сначала продавалась по 10 сомов, вот такой вот вилок. Потом спустилась до 5 сомов, до 3 сомов, до 1 сома. Потом дыхкане просто развозили и вот так раздавали горожанам. Поэтому срочно нужен логистический центр. Ошол логистикалык борборлор качан курулат? Себеби дегенде мына Евразия экономикалык биримдигине кирип атканда өкмөт, министрлик, ошол эле депутаттарга дагы отчет бергенде айтты эле да, дыйкандарга да айтылган,
бул айыл чарбаны жана өсүмдүктөрүн жакшылап эккиле бул биз жанагы абдан чоң Евразия рыногуна сатабыз деп дыйкандарга үмүт берди эле. Мына үмүт акталбай көптөрү жанагынтип өзүнүн түшүмүн итбекер сатканга же ыргытканга аргасыз болушту да. Быйыл дагы ошол 2017 жылы дагы ушул сыяктуу кырдаал абал кайталанып калбайбы? Бүгүнкү күндө логистикалык борборлор жеке секторда бардыгы курулуп атат. Мына Сокулукта бир чоң логистикалык борбор курулган, Ошто курулду. Мисалы ар бир региондо эле бар, бирок бүгүнкү күндө ошолор жетишсиз болуп атат. Эртеңки күндө мен дагы ушу түз эфирден, телевидениядан пайдаланып айтып кетет элем. Ар бир региондо өзүнүн ишкер жигиттери бар, атуулдарыбыз бар. Ошолор бүгүнкү күндө дыйкандар менен тыгыз иштешип, логистикалык борборлорду курса, азыркы айтып кеткен депутаттагы көйгөйлөр пайда болбойт. Себеби мына декабрь айында капустанын баасы жок болуп, эч ким албай кыйналышты. Январь айында баа көтөрүлүп, кошуна мамлекеттер сатып ала баштады. Ошондой болуп туруп, бир ай кармап койсок, айыл чарба продукциясы бир ай мурда 1 тыйын болсо, бир айдан кийин 100 сом болуп калат да. Табалды мырза, мынакей сиздер дагы көп ушул логистикалык борбор, Евразия экономикалык биримдигиндеги рынок тууралуу суроолорду берип көтөрүп, анан кийин ошол борборлорго да барып да жүрөсүздөр. Күзүндө дыйкандар өндүргөн продукциясын жакшы баада сатат, же болбосо былтыркыдай көптөрү зыян тартып калбайт дегенге ишенесиздерби? Сөзсүз эми жакшы ниет жарым ырыскы дейт. Биз ишенгибиз келет. Тилекке каршы биздин өкмөт ага даяр эмес болду. Мына Евразияске кирердин астынан катуу убадаларды айтты эле, мына киребиз, жыргайбыз деп. Тилекке каршы биз бир дагы ошол талаптарга даяр эмес экенбиз да. Ошол эле башында ветеринариялык лаборатория, фитосанитардык лабораторияларга биз даяр болбой, эми мына өкмөт ошонун үстүнөн иштеп атат да. Жакында эле биз мына экономика министринин орун басарына суроо берсек, логистикалык центрлер боюнча ал эми участок издеп жатабыз дейт да, логистика центри. Бул уят нерсе. Андан сырткары сиз логистиканы айттыңыз. Логистиканы иштетиш үчүн бизде ошого тиешелүү объем керек. Объем жок болуп атат. Мына министр мырзадан өзү айтып кетти. Иран бизден 1000 тонна эт сурады эле, биз эт таппай атабыз деп. 1000 тонна эт таппаган биз мамлекет, биздин өкмөт кандай дейм да. Ошон үчүн бул жагынан өкмөт өтө иштеш керек. Себеби биз баягы сапатка өтүшүбүз керек. Сапатка өтпөсөк, мына ошол эт тармагында да бизде спад бар да азыр. Сүт тармагында да бизде өтө начар иш. Депутаттар да ошону талап кылыш керек. Сөз талап кылып, биз өкмөткө талапты койдук. Бул жагынан иштеш боюнча биз дагы булардын отчетун алабыз, ага жараша биз дагы чечимди кабыл алабыз. Эми биз да талап кылып атабыз, тилекке каршы өкмөт бул жагынан толук иш алып бара албай жатат да. Мына министр да 2 айдан ашпады, бирок биз аракет кылат деген. Кыскача. Мен айтып кетет элем, туура. Бүгүнкү күндө этти Иран 1000 тонна сурап атат. Биз 3 күн 4 күндөн бери 2-3 потогун жөнөттү. 17 тонна, 18 тоннадан. Эртең да жөнөтөбүз деп атат. Мен акыркы 2-3 күндө иш сапарга кеттибиз ошол Иранга. Келишимдерди түзүү боюнча. 1000 тоннаны жасаш бул өтө чоң ишкен. Мен айтып коеюн, 17 тоннага бул 1000 баш кой кетет экен да. Анан койдун да башыны эркегин эмес, ургачысын талап кылгандар бар экен. Ошого бул 1000 тоннаны объему Биз ошого даяр болуш керек. Биз ошого даяр болушубуз. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте өкмөттүн туруктуулугунун жоктугунан ушул нерсеге барып атабыз. Улам өкмөт алмашкан сайын биз ушундай кылабыз деп, бирок эч бир иш аткарылбайт. Министр да алмашат. Министр да алмашат, премьер-министр да алмашат, бардык өкмөттүн мүчөлөрү алмашат дагы. Ошон жаңы келген жетекчилерге бул жаңы иш алып баргандай ар бир баягы биздики Кыргызда мурунку баштаган өкмөттүн ишин кийинки өкмөт баштабай калып кетип атат да.
Мисалы, демек мында айыл чарба кыскартып айтканда айыл чарбага дагы туруктуулук керек болуп аткан. айыл чарбага да бул туруктуулук Рахмат. керек. Программабыздын катышуучулары айыл чарба министри Нурбек Мурашев, ошондой эле депутаттар Бактыбек Райымкулов, Табалды Тилаев болду. Дыйкандарга эле эмес, жакында баарыбызга дагы жаз келатат. Саламатта калыңыздар.